Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Урматтуу мугалимдер, кадырлуу агайлар, эжекелер, баарыңыздарды мугалимдер күнү менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Албетте сиздердин салымыңыздар мамлекеттүүлүккө, жалпы элибизге сабатсыздыкты жоюуда өтө зор жана жогору. Жараткан Алла субхана ва таала баарыңыздарга узун өмүр, чын ден соолук, эки дүйнөдө бактылуулуктарды берсин. Бул жердеги айтып кете турган нерсе, мугалимдердин эмгектери жараткан Алла Тааланын алдында өтө баалуу, кадырлуу. Мейли ал светтик билимден берсин, мейли диний билимден берсин. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам дагы өзү мугалим болуп жиберилген. Бүткүл ааламды караңгылыктан жарыкка чыгарыш үчүн адал менен арамды, пайда менен зыянды, жакшы менен жаманды ажырата билип, жараткан Алла субханаху ва тааланын өзү сүйгөн, көрсөткөн инсандык баалуулуктарда жашаганга жана инсандык баалуулуктарды бүткүл дүйнө менен эл менен бөлүшкөнгө чакырган. Ошондуктан урматтуу агайлар, эжекелер, өзгөчө мени мына окуткан, ошода пайдаланып кетейин, мектепте окууну үйрөтүп, жазууну үйрөтүп, туура жолго тарбиялап, ушундай бир патриоттук сезимди ойготуп, жакшы, керектүү, ошол мамлекетибизге пайдалуу болсун деп тарбия кылган агайларыбызга, эжекелерибизге баарыңыздарга таазим этебиз. Баарыңыздарга чын жүрөктөн ыраазычылыкты менен коштоп, ошондой эле ийгиликтерди каалайбыз. Бар болуңуздар, дагы будан ары дагы сабатсыздыкты жоюуда тайманбай, дайыма ушундай эмгектене бериңиздер. Эмгегиңиздер бааланган, бааланат дагы, жараткан Алла Таалам сөзсүз бактылуулугун берет. Рахмат, дагы бир жолу куттуктайм. Алла субханаху ва таала разы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.